Kırgızстанга 2 gün başta kesemde bilet aldım ele. Domodedovo aeroporttan uçmakmın ertemenen 10-15'te. Barıp bagajımı tapşırıp takpaложuna öttüm. En akırına varıp pasportni kontrolga, pogranichniklerге barganda pogranichniktер ошол жерден мени өткөргөн жок. Паспортумду алып келип ичкери текшерип кайра чыгышты дагы. O eski 2019 жылкы штрафтан 500 рубль, 2020'dan bir 500 рубль штрафым, ГАИ'den алган штрафым бар экен. Ошол алып кетиптир. Ошол себептен ошону судебный приставга өткөрүп салыптыр. Ошол себептен мени чыгарбады. Анан пограничниктерге айттым, мен мурда келип кетип жүрчү элем. Неге мындай десем, азыр 2022 биринен баштап закон өзгөрдү деди. Закон өзгөрдү. Азыр мурдагыда мен айттым, мен срочно кетишим керек. Кала депорт кылгыла дедим. Кала Чорнусөкө тыккыла дедим. Чаргыла десем, жок, азыр закон өзгөрдү. Депорт жоголду деди. Депорт кылбайбыз деди. Чорнусөкөдө жүрбөйбүз деди. Кыргызстандагы карызы барлар кире берет деди бул жака. Киргенден кийин судебный приставга өткөндөн кийин чыга албайт деди. Анан мен ошо 1000 сомду төлөп чыгып кете берейин десем, жок деди, ал соттун чечими деди, 1 айдан 3 айга чейин чыгат деди. Ошонун ичинде баары чыга албайсың деди. Штрафты төлөгөндөн кийин 1 айдан 3 айга чейин эме чыгат экен. Судебный приставдан чыгат экенсиң, анан кийин чыгат экенсиң Кыргызстандан. Ошо себептен кетпей калып калдым. Анан кийин кайра келип жумушка орноштум, ушу 20 паркка эле кайра кирдим, өзүм иштеген жериме. Берге кирсем, отдел кадрдагылар дагы программалар өзгөрүптүр. Кыргызстанда мына 2022 жаңы келгендерге мурдагыдай эле регистрация менен ишке албай калыптыр. Жанагы 3 айлык медосмотрдан өтүп келиш керек экен. Ошону отдел кадрлар айттар, 3 ай сайын медосмотрдан өтүп, ошонун негизинде анан кийин ишке алат экен. Ансыз ишке албайт экен. Мен былтыр келгениме байланыштуу ошо мурунку менен эле кайра ишке кирип калдым мен. Эми ошо жаңы Кыргызстандан келип аткан адамдарга айтат элем, баары все равно 3 айлык медосмотрдан өтүш керек экен, болбосо официальный ишке иштей албайт экенсиңер. Ишке бара албайт экен. Мен ошо кирген автобуска ошондой деди да отдел кадр. Башка жерлерде кандай билбейм ошо. Ошентип калып калдык, кайра кетпей. Бир эле сиз кайтып калдыңызбы же көп инсандар? Жок, мен менен ошол эле барган рейстен бир 10-15 шактыбыз кайттык. Көпчүлүк штраф алгандардан аял кишилер дагы болду. Былтыр пандемия убагында маска, перчаткиден штраф алгандар көбү төлөгөн экен, ошолор да бүт судебный приставга өткөргөн экен, алар да кайтарды, полный кайтарып атат. Мен эле рейс менен ошондой качтык, биз деме кайттык. Анан башка Өзбекстан, Тажикстан граждандары деле 5-6-дан 7-8-ден кайтып атышты. Кайра кайтарып атты бүт штраф барларды, ошентип судебный приставга өткөндөрдү. Ошо так что Москвадан Кыргызстанга кетем дегендер штрафыңарды бир сыйра текшертип, Кайсы жерден текшертет ошол штрафтар? Буну баягы ФСПП деген сайт бар экен. Ошо пограничниктер айтты, ошо сайтты көргөзүп берди мага лично өзүмө. Мына сайтка кирип өзүң данныйың жаз деди, жаздым, чыкты ошол жерде судебный пристав деп чыгат экенсиң. Ошо ФСПП деген сайтка кирип өзүңөр данныйыңар туура жазсаңар, ошол жерден эле чыгат экен. Судебный приставда барсыңбы, жоксуңбу.